Assalamu alaikum тугандар. Ушул көрүп турган үйүңөрдүн отоплениясы бүттү. Бул үйүбүз жалпысынан 170 квадрат. Бул жака болсо битерим пол автомат умный котел коюп бергенбиз. Компьютерде 73 градус, бул жакта болсо 80 градуска чыкты. Өзү электронный менен механикский термометрдин 5-10 градус разницасы болот. Анан дагы азыр системаны самотекко текшерип атабыз. Насосты сайелек биз. Пока бул болсо отопленщиктерге bir лайфхак. Ушундай кылып розетка коюп койсоңор, үйдө жок маалда мына зымды насосту прямой электрическийге саап койсо, суун циркуляция кылып тоңутпай турат да. Ошон үчүн мындай розетка коюп койсоңор, отту жакканда буга сайып коет. Үйдө жок маалда конокко кеткенде анан берки главный питанияга сайып коет. Суу циркуляция болуп тура берет. Азыр самотек кысып аткан учуру ичкерилерди bir обзор кылып көрсөтүп берейин. Бул жагыбыз холл. Холго 12ден 3 батарейка коюп бергенбиз. Анан дагы бул жагыбыз зал. Залда буякта bir батарейка. Анан бул жакта bir батарейка. Анан дагы бул жакта детский спальня. Детский спальняга ушинтип сонун кылып коюп бергенбиз. Бул системабыз, самотек система. Двухтрубочный. Обраткалары полный. Полду ичи менен кеткен, утепление болуп, козурак чыксын деп. Подачасы болсо үйдү ичи менен. Бул жагыбыз болсо кухня. Кухняга 20 секция коюп бердик. Анан дагы кыш печке дагы куруп койгон. Буну обзор кыла турган болсом, өзү кыш печке на всякий случай коюлган. Үйүбүз 170 квадрат болгондуктан, буну ичине котел койсо ысытып бере албайт. Эмнеге дегенде, бул жакта отдельный үй бар. Бул дагы самотек ысытып жатат. 170 квадратка мындай кыш печканын күчү жетпейт. Максимум 120-125 квадратка күчү жетет. Дипломат котел коюлган маалда. Анан дагы бул спальный, бул жак болсо душ, санузел. Наркы үйдө дагы 3 чоң спальный менен душубуз жайгашкан. Кимге ушундай кызматтар керек болсо, номерлерге кайрылсаңыздар болот.